Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгаш чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чегара кызматынын учкучсуз аппараттар базасы ачылды. Кумтөр Голд компани жабык акционердик коому мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгендиги аныкталды. 14 жаштагы Айдай Кочкорованын өлүмү боюнча далил заттар толук алынып, иш жакында сотко өтөөрү белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров 13 сентябрда Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чегара кызматынын учкучсуз аппараттар базасын ачты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекет башчы өлкөнүн тынчтыгы менен туруктуулугу чегарадан башталаарын дагы бир жолу белгиледи. Ал өткөн жылы чегара кызматы үчүн республикалык бюджеттин эсебинен биринчи жолу учкучсуз аппараттар сатылып алынгандыгын эске салды. Сатылып алынган техника өлкөнүн эгемендигин коргоо максатындагы машыгууларда гана колдонулат деген ишенимин билдирди. Байрактар учкучсуз аппараттарын тийиштүү окуулардан өтүп келген чегара кызматынын офицерлери башкарат. Бул мамлекеттик чегараны абадан кайтарууга алган чегарачы офицерлердин алдыңкы тобу деп жазылган маалыматта. Былтыр декабрда чегара кызматына Түркияда өндүрүлгөн байрактар учкучсуз аппараттары тапшырылган. Садыр Жапаров былтыр күзүндө Кыргызстан 1 жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Түркиядан дрондор алынып жаткандыгын билдирген. Башкы прокуратура тарабынан Кумтөр Голд компани жабык акционердик коомунун ишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кылмыш иштери козголду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы кабарлады. Акционердик коомдор жөнүндө мыйзамдарда белгиленген убактылуу тышкы башкаруу киргизилген учурда акционердик коомду башкаруу органдары үчүн чектөөлөрдү бузуу фактысы боюнча бир катар кылмыш иштери козголгон. Алдын ала эсептөөгө ылайык аталган акционердик коомдун кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгендиги аныкталган. Эске салсак, быйыл 24 августта Кумтөр компаниясын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк жана ишкананын финансылык директору Рыспек Токтоголов ээлеген кызматтарынан четтетилген. Башкы прокуратура жалпы көзөмөл иретинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин эсептөө палатасынын кызматкерлерин тартуу менен текшерүү иштерин баштаган. Башкы прокуратура энергетика министри Доскол Бекмурзаевка кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш иши козголгонун билдирди. Анда 2021-22 жылдары тийиштүү тармакта адис эмес кызматкерлерде мамлекеттин эсебинен Бириккен Араб Эмираттарына, Түркияга, Өзбекстанга жана Орусияга иш сапарларга негизсиз жөнөтүп, натыйжада мамлекетке олуттуу материалдык зыян келтирилген. Мындан сырткары министр Бекмурзаев кызмат абалынан кыянат пайдаланып, теплые ключи саламаттыкты чыңдоо комплексинин объекттерин оңдоого жалпысынан 15 миллион сомдон ашык зыян келтирген деп жазылган маалыматта. Кылмыш иштеринин козголгону тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы жана Бекмурзаев азырынча комментарий берелек. Ушул жылдын июль айында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бекмурзаевка ооз-2 эскертүү берген. Анын алдында жогорку кеңеште энергетика министринин ишине сын доомат көп айтылган. Доскул Бекмурзаев айтылган дооматтарга жооп кайтарып, өзү башкарган мекеменин чамасы чак экени, акча кызматкерлердин айлыгына дагы жетпей жаткандыгы менен түшүндүргөн. Ички иштер министринин орунбасары Нурбек Абдиев 14 жаштагы Айдай Кочкорованын өлүмү боюнча далил заттар толук алынып, иш жакында сотко өтөөрүн билдирди. Абдиев бул тууралуу 13 сентябрда жогорку кеңештин жыйынында айтты. Азыркы учурда окуя боюнча далил заттар алынды. Экспертиза дайындалып, күбөлөрдүн баары такталды.
Жақын қаралықта иш сотқа өтөт, деди Абдиев. Кадамжайда киши колдуу болгон 14 жашар Айдай Кочкорова тууралуу башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги баштаган орган мекемелердин өкүлдөрү, парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети, социалдык саясат комитети менен чогуу өткөргөн жыйында маалымат берип жатат. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев быйыл 7 айда балдарга карата сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80-и сотко жөнөтүлгөнүн кабарлады. Балдарды зордуктоо фактысынан улам 39 кылмыш иши тергелип, анын 25-и сотко өттү. 3 кылмыш иши токтолуп, дагы 11 кылмыш ишин тергөө уланууда. Биз бул биринчи маалымат бергенбиз, 3 бала кармалган деп. Андан кийин тергөө кылган иликтөө иштер жүргүзүп, 4 баланы тактадык. Камера түшүп калды, баарын тактап, көөлөрү менен тактап, ошол үчүн 4 бала да кармалган, жана жаш жетелек бала. Тергөө амалдары толугу менен жүрүп атат. Жана кошумча айтып кетейин, кыз боюнча, кыз 8 айдан бери эле тайнесинин колунда экен. Ата энеси жакшы экен, бул жакында эле келип кетип, үй салышып, жакында эле той берип кайта кеткен экен ата энеси, ошо 1 ай мурун эле. Бирок 8 айында эле кийин 7-классында эле ата энеси айтыптыр. Кызың бар ата энеңе десе, кыз бар болгон. Ошол себептен тайнеси менен жашайт экен баштан эле. 8 айдан бери эле тайнеси менен турат экен. 8 айлыгынан баштаппы же 8 айлыгынан баштап тайнесинин колунда жашайт экен. Бул жерде мынакей прокуратуранын жолун айтып коеюн, атасы менен апасы Россия Федерациясына эмгектенип жүргөндүгүнө байланыштуу 2013 жылдан бери Таштөбө айылында тайнеси Нурбаева Тажиханын колунда тарбияланып жүргөн. Эки ача маалымат берип атасыздар да. Эгер мынакей так маалымат болсо, сиздердин азыр биз ушундай өспүрүмдөр менен миграцияда жүргөндүн балдары менен биз жумуш алып барабыз дегенге биз ишенет болчук. Азыр өзүңүздөр кайсы убактан баштап жүргөн мына 1 жумадан бери биздин өлкөдө резонанс жараткан окуяга боюнча так маалымат жок, анан биз кантип ушундай жумуштарды алып барат дегенге ишенебиз. Улуттук коопсуздук комитети камактагы ишкер Журат Абдуллаевдин кылмыш ишине байланыштуу маалымат берди. Анда мыйзамсыз курал сактоого шексин алган бизнесмен айыбын мойнуна алганы, соттун чечими менен 100 000 сом айып пул салынып, 800 миллиондон ашык сому мамлекетке чегерилгендиги айтылат. Козголгон кылмыш ишинин алкагында бюджетке 800 миллион сомдон ашык акча чегерилди. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучунун демилгеси менен ага коюлган кылмыштын мойнуна алуу тууралуу келишим түзүлгөн. Тергөө амалдары аяктап, материалдар Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотуна өткөрүлүп берилген. 12 сентябрда аталган соттун өкүмү менен күнөөлүү деп табылды. Жаза катары 100 000 сом айып пул салынды деп жазылган маалыматта. Журат Абдуллаев жана анын жакындары буга байланыштуу азырынча комментарий берелек. 16 сентябрда саат 9:30-да Таластын Чоңгапка айылында мурдагы вице-спикер коомдук ишмер Болот Шердин аш өтөт. Бул тууралуу өзүнүн соц тармактагы баракчасына Садык Шернияз жазды. Аш айылдагы талас салгылашуусу, талас курултайына жана Болот Шердин өзүнө дагы арналып курулуп жаткан музейдин короосунан салтанаттуу жыйын менен баштайбыз. Бийиктиги 30 метр кыргыз туусу көтөрүлөт. Болот Шерди көрүп билип жанында жүргөндөр, жакындары дегеле мен дагы Куран окуп коймок элем дегендерге кабар жетпей калса, сиздерге эшик ачык. Таласта 16 сентябрда мааракелер арбын болуп, ошон үчүн дагы 30 минута эртерээк жылдырууга туура келди. Кадимки даңктуу атабыз Чолпонбай Төлөбердиевге арналган маараке саат 11-де башталат. Андан кийин кечке чейин оюн зооктор менен уланмакчы деп жазган ал. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.